Студенттер оозду кантип ачыш керек? Бирөө сарсын болуп мен видеолордун бирине ушу жазган экен. Студенттер ушу эртеден кечке орозо кармашса, анан ооз ачканда дашырак машырак жеп, газировка ичип эле суу менен нан менен отурушат дегенсипчи. Эми студенттер экономдойт эмеспи? Ошол боюнча түшүндүрмө берип кетейин. Ошондо ушул видеону сөз студенттерге жөнөтүп коюңуздар. Кандай мындай жеткизип эле сонун эле ооз ачып, ден соолуктугу карасак болот депчи. Караңыздар, базарга барсаңыз мына магазинден макул 150-200 сом тегерек болот болбойбу коробка финикичи. Базарга барсаңыз килограмм 200 сом тегереги да. 2 сомдон мен 15 сомго тартып берип коелачы десем 11 штук келди да. Бул еще күнүгө бир курма менен ачсаңыз 11 күнгө жетип атат да. Ошол 15 сомго алган курмаңызчы. Бул биринчиден сүннөт, экинчиден ден соолугуңузга пайда, үчүнчү сооп табасыз да. Ошон үчүн сөз курма менен ачыңыздар. Андан кийин жылуу суу сөзсө, эртерээк заранее бир жарым саат, 1 саат мурун кайнатып койсоңуздар, коюп койсоңуздар, же болбосо унутуп калсаңыз кайната коюп деле чынага куйсаңыз көп болсо бир 3-4 мүнөт ичинде эле жылуу ичет. Ошо жылуу суу менен ичиңиздер да, андан кийинчи. Анан жана дашырак машырак кукси, газировка вообще жебеңиздер да. Аракет кылыңыздар. Орозо мезгилинде деле ал зыян да. Орозодо тем более эртеден кечке ачка жүрүп анан жанагындай нерселер жебеңиздер. Химия боло турган ушундай туура эмес нерселер жебеңиздер да, аракет кылыңыздар. Өзүңөр жазаңыздар. Караңыздар, могу эттин баасы 550, 600, 650 тегерек экен көрүп атасыздар. Эми ушун 100 грамм эле алсаңыз, мисалы 200 грамм алсаңыз, 100 грамм алсаңыз 60 сом, 200 грамм алсаңыз 120 сом болот мисалчы. Алып келип кастрюляга коюп 3-4 чыны куюп койсоңуз, сонун шорпо кылып ичсеңиз болот мисалычы. Болбосо үстүнө кичине 20 сомго мисалы весовой жактан барсаңыз, күрүч сатат, кесме сатат, любой нерсени алып 20 сомго же 20 сомго эме алсаңыз, күрүч алсаңыз, мастaba кылып же кесме шорпо кылып ичесиз кыскасычы, 140 сом болду. 20 сомго, 25 сомго нан аласыз, 165 сом болду мисалчы. Же болбосо шорпо кылбайм, куруп жейин десеңиз, мисалы боорду көрүп атасыздар, 250 сом экен. Бул караңыздар, 50 сомго 200 грамм келип атат да. 200 грамм жетет кудайга шүгүр бир балагачы. 50 сомго боор аласыз, 30 сомго жарым кило картошка аласыз. Анан пияз тияк бягы менен 100 сом болсун мейли. Сонун курдак жасап жейсиз да. Нан менен мисалы, анан чайыңыз эми суу бекер эле кудайга шүгүр. Сөз чай ич зарыл эмес, жылуу суу ичсеңиз деле болот мисалчы. Көрдүңүзбү? Айтайын деп таттуу жесеңиз болот. Мынакей караңыздар, печеньялар бар 180 сом экен мисалы орто баасычы. Конфеттер караңыздар 250 сом. Бир 100 грамм алсаңыз 18 сом болот атпайбы печеньячы. Конфет 25 сом, 330 сом болот. Мисалы эгер килограмм 300 сом болбосочу, таттуу жеп койсоңуз болот. Кыскасы ушу сиз алган дашырак, машырак, газировка тиякпай калып, 200-250 сом кетип калып атпайбы мисалчы. Анын ордуна ушу мен айткан нерселерди алсаңыз, ошол эле акча кетет. Бирок тоюмдуу болот, берекелүү болот, ооз жакканга да жетет дегендейчи. Мисалы комнатада 3-4 жашаса, 2 сомдон чогултса 8 сомго магазинге барып дагы эле дашырак машырак, мисалы газировка, майонез, нан, лепешка алып келип алып, жана эме деген бар го. Лепешка, майонез, грамотный душец деп, ошентип ооз ачып коюп атышпайбы көргүлөрчү. Ден соолукка зыян да, еще тоюмдуу дагы эмес, еще ооз жапканга да жетпейт. 8 сомго ненин баарын алып канча деген адамдар жамаат менен жеп, тоюмдуу да болот, берекелүү да болот, ооз жапканга да жетет да. Ошон үчүн ушул сөздөрдү туура түшүнүп жана амал кылыңыздар. Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин баарыбызга.